Ассаламу алейкум туғандар, қандайсыздар? Назарыңыздарда қайрадан эле базар жоқ каналы. Бүгін 26 февраль 2023 жыл мен Бишкек шаарынын чыгыш түштүгү Жыл массив Көкжардан бир сатылуучу үй көргөзмөкчүмүн. Биринчи болуп баруу жолун түшүндүрөйүн. Азыр мен турган жерим Молдакулов көчөсүнүн жээгинде турам. Сиздер ушул жерде могу көп кабаттуу үйлөрдүн тушунан могу көчө менен түз барсаңыздар, кийинки Керемет көчөсү 140-даректе сатылуучу үй жайгашкан тугандар. Анан түшсөңүздөр Горкий көчөсү, жаңы аты Анкара, батыш тарабы Алматинка көчөсү, түштүк тарабы Ахунбаев көчөсү жана чыгыш тарабы Достоевский көчөсү. Билесиздер, ошол 4 буштук квадраттын ичинде жыл массив Көкжар жайгашкан. Анан дагы могу Сайдекке деле ориентир алсаңыздар болот экен туугандар. Ушул Сайдеккин жанындагы көчө менен түз өтсөңүздөр кийинки көчө Керемет көчөсүндө сатылуучу үй жайгашкан. Эми барып калган маалыматтарды берейин. Анан Ахунбаев көчөсүнө деле кийинки көчө Куйручук көчөсүнө деле көптөгөн маршруткалар менен, Ахунбаев көчөсүндө көптөгөн маршруткалар менен шаардын бурч-бурчуна барсаңыздар болот. Көчөлөр орто кеңдикте. Мынакей бул жагы асфальт экен туугандар. Мына ушундай. Мынакей туугандар, келүү жолун түшүндүргөнчө бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үйгө да жетип келип калдым. Мынакей бул үй бүгүнкү чыгыштагы сатылуучу үй болуп калат. Анан Ахунбаев менен деле түз түшсөңүздөр болот. Калсаңыздар 7 апрель 2 атты Алматия көчөсүнө деле бул жактан чыксаңыздар болот. Горкий, Анкара. Ал жагы Достоевский көчөсү. Ошол көчөлөрдүн ортосунда жайгашкан. Анан жанында мынакей бул жакта мини поле салынып атыр. Бул жагында балдар ойногон аянтча. Мына бул көчө менен деле келсеңиздер болот. Бул жагы менен деле келсеңиздер болот. Көчөлөр мынакей орто кеңдикте. Андан ары эми калган маалыматымды берейин туугандар. Үй көчө тарабынан пескоблок менен забор кылынган. Бул жакта көрүп турганыңыздардай дарбаза, природный газ бар, центральный канализация бар туугандар, суу, свет бар экен. Анан мектептер боюнча айтсак, бул жерде жакын жерде гос садик, Куйковада мектеп. Анан Алматинка менен түздөшсөңүздөр Мадина базары, кыскасы Алматинка көчөсү эле жакын, шаардын бурч-бурчуна көптөгөн эле жака маршруткалар менен, машинеңиз менен кенен барсаңыздар болот. Андан ары Дареге Керемет көчөсү 40-дарек. Мынакей үйдүн сырткы тарабында эле жазылып турат. Эми андан ары короосуна кирип калган маалыматтарды берейин. Бул мынакей сатылуучу үйдүн короосунун көрүнүшү. Жердин аянты 5 соток туугандар. Документтер боюнча кызыл китеп, чек паспорт баары бар экен. Анан бул жактан эки этаж болуп салынган үй. Бул үйдүн узун турасы 23-кө 4,5 толук түрдө кирпич, 2 этаж да көрүп турасыздар. Бул жакта киргенде бул жерде гараж, бул тарабы стяжка болгон, бул жакта кухня, өйдөлөрүндө деле бөлмөлөр жана төрүндө банясы бар экен. Ал бул жактагы үйүбүз узун турасы 12-ге 14 толук түрдө кирпич менен бүтүрүлгөн. Подвал деле бар туугандар. Азыр ички тарабында бир чекеден көргөзөм. Стенасы кирпич, 2 кирпич менен көтөрүлгөн туугандар. Анан алды тарабы стяжка, бул жактан экей бүлеккеңе жайлар. Мына ушундай короосу тегерентте моундай пескоблок менен забор кылынган туугандар. Кайсы үйдөн баштасак? Так. Бул үйдүн ички тарабын биринчи болуп силерге көргөзөйүн, андан соң бул үйдүн ички тарабында бир чекеден көргөзөм туугандар. Мынакей негизи кирүүчү эшиги бул жакта орнотулуптур. Узун турасы 23-кө 4,5. Мынакей киргенде эле бул жакта мындай кухня жайгашкан. Көрүп турганыңыздардай кухонный мебелдер, ички тарабына газовый плита. Мынакей раковина орнотулуп, суу чыгарылган. Анан теплый пол экен бул жак туугандар. Андан ары экинчи этажын көргөзөйүн. Так. Мынакей бул экинчи этаждын холлу. Бул холлдон калган бөлмөлөргө өтүп кетип алабыз. Дуалдар көрүп турганыңыздардай обой, потолоктор гипсокартон жана мынакей түндүк тарабынан чоң мондай терезе орнотулган. Так, оң тарапта бул жакта бир бөлмө. Мынакей түндүк тараптан терезе орнотулуп тур. Андан кийин бул жакта санузел, балдары кафель, потолок натяжной.
түштүктөн форточка жана түндүк тарабынан чоң терезе орнотулган туугандар. Андан ары чыгып эле сол тарапка карай бурулсаңыздар, бул жакта бир спальный бөлмө. Полдору ламинат. Түндүк тараптан чоң терезе орнотулган туугандар, мынакей район деле кенен көрүнөт. Так, эми короосуна чыгып калган маалыматтарды берейин туугандар. Мен кайла сатылуучу үйдүн короосундамын туугандар. Эми сиздерге андан бул жакта баня, анан бул жагында подвал бар экен, аны көргөзөйүн. Так, бул мынакей банянын негизги кирүүчү эшиги. Киргенде раздевалка. Мынакей, бирок азыркы учурда толук түрдө бүтө элек. Полдору стяжка. Мынакей. Негизинен электр проводдору, канализациянын трубалары баары орнотулган. Андан кийинки бөлмөсү бул жакта туугандар бассейн. Жана түз эле кирсеңиздер, бул жакта дагы бир мондай бөлмө бар экен. Кааласаңыздар парилка, кааласаңыздар жуунчу бөлмө деле кылсаңыздар болот туугандар. Түндүк тарабынан катарынан форточкалар. Жана биринчи этаж менен экинчи этаждын ортосуна мынакей монолит куюлган. Эми андан ары так, бул жакта подвал. Киргенде мондай кире бериш жана отопление туугандар үйдө. Бул чоң үйдө паровой отопление, а бул эки этаж үйдө теплый пол. Анан айта кетчү нерсе, отоплениянын котелу газовый котел экен. Андан ары түз эле кирсеңиздер, бул жакта дагы бир мондай чоң бөлмө. Бул бөлмөнү негизи боюнча үй ээси швейный цех үчүн расчет алып эме кылган. Мынакей бул жерде точкалар мондай, ар бир машинеге туугандар. Жана ошондой эле 3 фаза бар. Бул жактарынан мондай форточкалар жана сиздер калсаңыздар бул жерден үйдүн биринчи этажына чыгып түшкөнгө тепкичтер эле бар туугандар. Калсаңыздар бул жак менен, калсаңыздар негизги кирип чыккан эшик менен кирип чыга аласыздар. Эми үйдүн ички тарабын көргөзөйүн да, андан соң баасын айтайын. Мынакей киргенде эле холл туугандар. Бул холлдон калган өнөргө өтүп кете алабыз. Жана ошондой эле жанакы подвалга деле ушул жактан чыгып түшсөңүздөр болот. Дуалдар көрүп тургансыздар да, обой, потолоктор гипсокартон жана эми оң тараптан биринчи бөлмөнү көргөзөйүн. Бул жакта мынакей бир бөлмө. Түштүк тарабынан жана батыш тарабынан терезелер орнотулган, потолоктор гипсокартон, полдору ламинат жана отоплениянын ар бир бөлмөгө материалдар орнотулган жана үй жылуу туугандар. Бул жакта бир зал, түштүк тараптан терезе мынакей. Андан ары бул жакта бир детский спальня. Жана бул жакта бир бөлмө бар экен. Азыркы учурда эшиги жабык болгону байланыштуу көргөзтүрө алгам жок. Анан бул жакта санузел. Мынакей суу арестон менен жылыйт. Раковина орнотулуп, суу чыгарылган үйдүн ички тарабынан туугандар. Анан бул жагында душ жана ажаткана. Мынакей. Бул жакта кухня жайгашкан. Бул жакта кухня жана жанакы эки этаж үйдүн биринчи этажында деле кухня бар. Мынакей. Кухня жана тамактануучу бөлмө туугандар. Так, туугандар, айтылбаган эмне маалыматы калды. Бул жактан үйдүн тышкы тарабындагы ажаткана деле бар экен. Мынакей. Үйдүн түндүк тарабында. Фундамент көрсөңүздөр бийиктикте мына ушундай. Так, баасы бул үйдүн туугандар $180 000 сурап атыптыр үй ээлери. Анан дагы сүйлөшүү болот. Ээсинин номерин мен экранга телдеп калтырам. Звонок кылып сүйлөшүп көрүңүздөр, сүйлөшүү болот. Анан достор менен, группалар менен бул видеону сиздер бөлүшсөңүздөр, мага бул үй ээсине чоң жардам берген болосуздар. Анан $180 000, бирок жакшы эле сүйлөшөбүз дейт. Үй жаккан болсо кенен звонок кылып сүйлөшүп көрөңүздөр. Анан дагы обмен, ошол сыяктуу варианттарды берсеңиздер болот. Анан мен сиздер менен коштошом. Кийинки чыгышка чейин туугандар, саламатта калыңыздар.